Медицина илимдеринин кандидаты Чимаров. Ымыркайдын өсүшү. Бала төрөлгөнүнүн биринчи айында ымыркай кезинде алсыз болот. Ал көмкөрөсүнөн жатада, олтурада, ал тургай башын түз кармап да тура албайт. Эгерде ымыркай баланы кармап, тикесинен тургузсаң, ал түз тура албай, башы салаңдап, денеси ийрилип турат. Баланы тикесинен тургузгуңуз келсе, анда баланын башын кол менен жөлөп туруу керек. Ымыркай төрөлгөндөн 4-6 жума өткөндөн кийин эненин эркелетип айткан жылуу жумшак мамилесине наристе ууртунан жылмайып күлө баштайт. Экинчи айында өзгөчө анын аяк ченинде көмкөрөсүнөн жаткырып койгондо башын өйдө көтөрүп бир азга кармап тура алат. Тикесинен кармап турганда болсо ал анча-мынча убакытка чейин башын токтотуп, мойнун түз кармап турушу мүмкүн. Бирок мындай абалды көпкө чейин сактап тура албайт. Наристе экинчи айында кандайдыр бир кыймылдарды жасап, көбүнесе энесинин кыймыл-аракеттерин баамдай алат. Демек бул учурда анын көрүү сезими жетилип келаткан кези болот. 2 айынан тартып өзүнүн бет маңдайына, көзүнө көрүнгөн ар кандай ачык түстөгү буюмдарды ажыратып, илинип турган оюнчуктарды кармай алат да, ал тургай үн чыккан тарапты башын буруп кароого аракеттенет. Ал мына ушул курагында кандайдыр бир кичинекей буюмдарды колу менен кармоого аракеттенип, акырын үн чыгарууга аракет кылат. Мына ушулардын баардыгы биригип келип, сиздин балаңыз үчүн адатта өсүп келүүчү абал болуп эсептелеби? Наристе жашоосунун экинчи айында азга же бир топко чейин керебетинде тынч алып жата алат. Бул мезгил байланышуунун, мамиле жасап эркелетүүнүн эң ыңгайлуу учурларынын бири болуп саналат. Ошондуктан эне наристенин акырын сүйлөө, күлүү, чакыруу, ага кандайдыр бир ачык түстүү кооз нерселерди көрсөтүү аркылуу көңүлүн көтөрүп, көзү менен кароосун бурууга аракеттенүүсү керек. 3 айлык куракка жеткенде көмкөрөсүнөн жаткырып койсо, чыканагына таянчыктап, денесин жогору көтөрүүгө, бутун тизесинен бүгүп, таканчыктап, башын жогору кармап тура алат. Кээде чалкасынан да жатып алат. Столдун жээгин кармап, таканчыктап бир азга чейин тура алат. Баланын мындай жөндөмдүүлүгүн буттун булчуңдарын чыңдоо иретинде пайдаланууга да болот. Аны буту менен тикесинен тургузуп койбостон, 2 кол менен колтугунан анча-мынча жогору өйдөлөп таяп, аны 1-2 кадам шилтетип басуусуна мүмкүндүк берүү керек. Кээде керебеттин үстүндө жатып өз алдынча күлөт. Ага кимдир бирөөлөр кайрылып чакыра турган болсо, ал үн чыгарып, каткырып күлөт. Керебетинин жээгине тизип илип койгон оюнчуктарды алаксып карай берет. Аларды колу менен кармап, өзүнө жакындатып оозуна салат. Бул мезгилде ишенимдүү түрдө көмкөрөсүнөн капталын көздөй имээрилип, чалкасынан түшө да алат. 2 колунан сүйөп кармап турсаң, олтура алышы да мүмкүн. Бирок баланын мындай жөндөмдүүлүгүн эске алып, жаздыкты айланта коюп олтургузуп, эрте олтурууга үйрөтүүнүн анчалык деле зарылчылыгы жок. Наристе үчүн оюнчуктар, керебетке илип койгон ар кандай буюмдар оюн тамаша эмес, дөбөк аларды кайра-кайра карай берүү менен анын кандай буюмдар экенин ажыратпастан эле көңүлүн бура берет. Наристе 5 айлыгында бир топ эле кыймыл-аракеттерди жасап, курсагы тойгон соң ата-энесине былдырап, ар кандай үн чыгарып, жайланып күлөт. Ал мына ушул курагында оюнчуктарды, кандайдыр бир буюмдарды кызыгып карайт. Колун сунуп, керектүү оюнчуктарды кармап алып, кээде аны көпкө чейин кармалап, кызыккандай карап алаксыйт. Көмкөрөсүнөн жатып алып, колдорун тарбалаңдатып, алдыны көздөй жыла да алат. Чалкасынан жаткырып койсо, өз алдынча эле көмкөрөсүнө оодарылып кете алат. Колунан кармап сүйөп турганда, ал денесин токтотуп, анча-мынча кадам шилтейт. Наристе төрөлгөнүнө жарым жыл болгондо, ал көмкөрөсүнөн чалкасынан көмкөрөсүнө оңой эле оодарыла алат. Оюнчуктарды кармалап, аны менен ойнойт. Кашык менен өз алдынча боткону, буламыкты, аз жеген картошканы жана башка тамактарды алып жеп, эч кимдин жардамысыз эле өзүнчө олтуруп жана боору менен жыла алат. Кичинекей мына ушул курагында көпкө чейин былдырап үн чыгарбастан айрым табыштарды ма, та, ба жана башка колун кыймыл-аракетке келтирип айта баштайт.
Баланын жакшы өсүп чоңоюшу үчүн боору менен эмгектеп жылышынын мааниси өтө чоң. Бул да баланын өз алдынча олтуруусуна көмөк берет. Жаш бөбөктүн боору менен сойлоп эмгектегени аракеттенүүсү колдун, буттун, арканын, курсактын булчуң эттерин чыңдайт. Ошондуктан баланын сойлоп ар кандай кыймыл-аракет жасоосуна бардык жактан мүмкүндүк берүү зарыл. Баланын сойлоосуна көмөк көрсөтүүдө биринчи ыкма көмөрөсүнөн жаткырып коюу. Бул аракет бала төрөлгөндүн экинчи жарым жылынан тартып колго алынуусу тийиш. Ошондуктан наристе боору менен жылып, эмгектегенге жакшы көнүп кетүүсү үчүн ага сүйөнчүк катарында апасы колун көмкөрөсүнөн жаткан баланын курсагынын алдына төшөп, бир аз сүймөлөтүп турууга тийиш. Кээ бир убакытта анын бет алды жагына сойлоп жылып кете алышы үчүн анчалык алыс эмес аралыкка кандайдыр бир ачык түстүү кооз оюнчуктарды коюп койгон туура. Мынткенде ал оюнчукту аламын деп ага жетүү үчүн алды жактык көздөй аракеттенип жыла баштайт. Көңүлдөгүдөй ден соолугу чың болуп өсүп чоңоюп келаткан бала төрөлгөндөн кийин 7 айлыгында эле кээ бир берген суроолорго үн катып жооп бере баштайт. Андан «Терезе кана?» деп сурасаңыз, ал жооп берүүнүн ордуна башын буруп, көз карашы менен терезени издей баштайт. Ошентип ал ата-энеси сураган буюмду же башка нерсени көз карашы менен көрсөтүп карап калат. Наристе мына ушул учурда алды жагын карай жакшы жыла да алат. Кандайдыр бир нерсени кармап, тикесинен тура да алат. Өзү кызыккан табыштарды былдырап сүйлөп, оюнчуктар менен көңүлдөнүп ойнойт. 8 айлыгында болсо эч бирөөнүн жардамысыз жана коопсуз эле өз алдынча олтура алат. Ошол олтурган калыбында алдыны карай жүткүнүп, эңкейип, керебеттин кырын кармап турат. Колунан сүйөп кармаса, өз алдынча басат. Алаканын чапкылап ойноп, нанды колуна кармап өзү жеп, энеси кармап турган чыныдан суусун ичип, ар кандай тыбыштарды бир нече жолу кайталайт. Чоң кишилердин атын айтып, сураган буюмдарын көзү менен көргөзөт. 9 айлыгында топту тегеретип ойноп, мындан башка ар кандай кыймыл-аракеттерди оңой эле жасай алат. Мисалы, колун сунуп, берип же колун шилтеп, кош-кош деген белгини билдире алат. Эки колдоп чыны же кружканы кармап, анын ичиндеги суусундукту өз алдынча иче алат. 10 айлыгында чоң кишилердин айтканын туурап, тааныш эмес тыбыштарды кайталай алат. Апа, баба, баке деген сөздөрдү өз алдынча айтат. Мына ушул курагында өзү менен чогуу жашаган үй-бүлөнүн ысымдарын ажырата алат. Көзүн жумуп, ачакай, жумакей ойнойт. Аталган буюмдарды оюнчуктарды көзү менен карап, табууга аракет жасайт да, жылуучу буюмдарды колу менен кармалайт. Мисалы, арабасын, коляскасын кармап басат. Дени таза өсүп чоңоюп келаткан бөбөк 11 айлыгында бир аз эле сүйөп таяп койсо, өз алдынча тура да, баса да алат. Бирок татаал оюнчуктар менен анчайын ойной албайт. Пирамидаларды, кубиктерди бири-бирине кийиштирип, аларды чачып, кайра чогултууга жарайт. Ошондой эле бул курагында жаңы сөздөрдү өз алдынча өздөштүрө алат. Мисалы, булардын ичинен кс деген мышыктын үнүн, ан деген машинанын үнүн, аф деген иттин үнүн туурап айтат. 1 жашка толгонунда өз алдынча 10-15 сөздү айтып, эч бирөөнүн жардамысыз эле тамтуң басып, бутуна туруп олтурат. Чыныны кармап, аны өз алдынча алып сүт иче алат. Наристенин эң жакшы тамак аштарынын бири болуп, эненин сүтү болуп эсептелет. 5 айлыгында бөбөктү суткасына ар бир 3,5 саатта эмчек эмизип туруу керек. Ал эми түн ичинде болсо ар бир 6 саатта эмчек эмизет. Балага кошумча тамак берүүнүн аралыгы 4 сааттан ашууга болбойт. Ал үчүн суткасына 5 жолу тамактандыруу режими сунуш кылынат. Буга болжол менен төмөнкү убакыттар эске алынат. Саат 6, 10, 14, 18 жана 22. Кичинекейлер үчүн тамактануунун нормасы кандай болууга тийиш? Ал ачка болдубу же токпу? Муну алдын ала билип туруунун мааниси чоң. Азыркы убакта баланын эмчектин сүтү менен жакшы тойгоз үчүн эненин сүтү ар дайым жетише бербейт. Ошондуктан тамак аштын кемчилдиги баланын ойдогудай өсүп чоңоюусуна тоскоолдук кылып коюшу ыктымал.
Эне баласына сүтүнүн жетишпей жаткандыгын билгенден кийин баланы кошумча тамактандыруу жагын колго алууга тийиш. Баланы ашыкча тамактандыруу анын өтө толуп кетишине алып келет. Ал мындай абалда борпоң болуп көңүлү чөгүнгү келет да көп кыймыл-аракет жасай албай бат-бат ооруйт. Кошумча тамак ашты кандайча берүүнү врач менен гана макулдашып берүү керек. Баланы туура тамактандыруунун негизи аны кара күч жана нервтик психологиялык жактан туура өсүп чоңоюусун камсыз кылуу болуп эсептелет. Жакшы жана каныга уктабоо баланын абалынын тынч эмес болуусуна алып келет. Бала мындай абалда төшөгүнө сийип коет, кээде заңы катып кыйналат. Ал ирдене албайт, көпчүлүк убакта арыктап кетет. Наристе күнүнө канча өлчөмдө эненин сүтүн же башка тамак ашты талап кылат. 1 айлык болуп калган балага суткасына орто эсеп менен 700 миллиграмм, 2 айлык балага 800 грамм сүт туура келет. Башкача айтканда кийинки мезгилинин ар бир айына 50 граммдан сүт кошуп отурат. Тамак аштын жалпы көлөмү эненин сүтүн кошуп эсептегенде 5-6 айлык же 1 жаштагы балага адатта 1 литрге жакын суюктук тамак ашы сарпталганы туура. Кичинекей баланын чаңкоосун жалгыз эле сүт менен канааттандырууга болобу? Эгерде баланын тамактануусу туура уюштурулса, анда балага кайнатылган, бирок анчалык татуу эмес суу берсе болот. Бөлмөнүн же көчөнүн температурасы көтөрүлүп 25 градустан жогору болуп турса, анда балага берилүүчү суюктуктун көлөмү 150-200 миллиграммдан ашпоого тийиш. Тоолуу жерде жашаган 1 айлык эмчектеги балдар кошумча түрдө мүмкүнчүлүктүн келишинче С, В, Р группасындагы витаминдерди кабыл алуусу зарыл. Бул витаминдер көбүнчө жашылчаларда, бүлдүргөндө, жер-жемиштин маңызында болот. Ал эми А жана Д витаминдери балыктын майында бар. Тамак сиңирүүнү бузбоо үчүн маңызды этияттап 2-3 тамчыдан гана берүү керек. Анан аны акырындап көбөйтүп олтуруп, кичинекей кашыктын жарымына чейин жеткирсе болот. Адегенде алманын, лимондун, чынык карагаттын, алчанын маңыздарын берген туура. Баланын 3 айлыгынан тартып сабиздин, кызылчанын, өрүктүн, анардын маңыздарын берген дурус. 4 айлыгынан тартып малинанын, помидордун маңызын берсе болот. Баланын терисине кызарган бүдүрлөрдүн чыгып кетпеши үчүн апельсиндин, бүлдүркөндүн, өзгөчө кызылчанын маңызын берүү сунуш кылынат. Ар бир маңызды кошуп аралаштырбай, өз-өзүнчө берген дурус. Бул алмадан, капустадан, сабизден даярдалган маңыздарга тиешелүү, анткени аларда С витамини бар. Наристеге жаңыдан даярдалган маңызды берген максатка ылайык. Үй шартында даярдоого мүмкүн болгондо бүлдүркөндүн, жашылчанын жана жер-жемиштердин жок болгон учурунда атайы балдар үчүн даярдалган консерваланган тамак аш маңыздарын берсе болот. Анткени мындай маңыздар ичеги карындын иштөөсүн жакшыртат. Заңы катып калганда апельсиндин, сабиздин маңызын берүү сунуш кылынат. Баланын 1,5-2 айлыгында жер-жемиштерден даярдалган пюрени, 2 айлыгында эзилген алманы берсе да болот. Муну көп эмес, аз-аздан бериш керек. Суткасына кичинекей чай кашыктын жарымынан берип олтуруп, акырында 50 граммга чейин жеткирген туура. Эзип берген алма пайдалуу эле болбостон, баланын коюу тамак аш ичүүсүнө да жакшы көмөктөшөт. А витамини жетишпеген учурда ити оорусунун өнүгүп кетүүсүнө тоскоолдук келтире турган Д витамини бар сабиздин маңызын, балыктын майын бериш керек. Балыктын майын баланын 1,5 айлыгынан тартып берген туура. Тамак сиңирүүсүн бузбаш үчүн 1-2 гана тамчыдан сунуш кылынат. Жарым жылдыгында суткасына 2-3 жарым чай кашык маңыз ичсе болот. Ал эми 1-2 жашка толгондо болсо, күнүнө 2-3 чай кашыктан маңыз берилет. Баланын 3,5 айлыгынан тартып күн сайын адегенде жумуртканын жарымын, андан кийин эмчектин сүтүнө эзилген жакшы бышырылган тамак аш ичээрдин алдын жумуртканын сарысын, А, Д тобундагы витаминдер жана жогорку сапаттагы белокту, майды, тузду, темирди жана кальций, фосфорду тутумундагы кармап турган В, Р тобундагы витаминдер бар. 4 айында баланын тамагына быштакты кошсо да болот. Аны чай кашык өлчөмүнөн баштап 6-7 айлыгында суткасына 40 граммга чейин, 1 жашында 50-60 граммга чейин жеткирген оң.
Негизгиси быштакты күн сайын кабыл алып туруусу зарыл. Тоо арасында республикабыздын алыс аймагында жашаган балдарды туура тамактандырып турган убакта деле алардын организминде темирдин, кальцийдин, жездин жана башка минералдык биологиялык элементтердин жетишпестиги байкалат. Булардын кемчилдиги аз кандуулуктун өнүгүшүн, тарамыштардын тырышуусун, итидин жана башка оорулардын пайда болуусуна көмөк болот. Азыркы убакта мына ушулардын алдын алуу максатында кальций глюконаты, ошондой эле темир препараттарынын бири болгон лактат аскорбинат же болбосо глицерофосфат сунуш кылынат. Баланын 4төн өткөн жашында тамак-аш катарында боорду, этти, биологиялык жактан сапаттуу ар кандай жашылчаларды жана жер-жемиштерди кабыл алуу сунуш кылынат. Врач тарабынан сунуш кылынган тамактарды өз алдынча жакшыртууга, берилүүчү витаминдердин дозасын көбөйтүүгө, кандайдыр бир дары-дармектерди берүүгө болбойт. Бул баланын саламаттыгына зыян келтирип коюшу ыктымал. Кошумча тамак-аш качан жана эмне үчүн сунуш кылынат? Ден соолугу жакшы өсүп чоңоюп жаткан 4,5 айлык наристени эненин эмчек сүтү толук канааттандыра алат. Бул жаштан кийин баланын организминин туура калыптанышы үчүн ага кошумча жана даамдуу тамак-аш талап кылынат.